Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто профессор Дөөлөт Сапаралиев, Карасаев университетинин кафедра башчысы, тарыхчы. Мына жакында декабрда Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы белгиленген жатат. Жана силер ага жакында чыгат го абдан чоң китеп даярдап жатасыңар да. Түзүүчүлөрдүн бири Дөөлөт да. Рахмат биздин студияга келгениңиз үчүн. Кандай китеп болуп атат? Эмнелер чогултулган ал жерде? Документтер, макалалар, дагы кандай болуп атат китеп? Негизи бул биздин президентибиздин демилгеси жана колдоосу менен иш жүзүнө аткарылып аткан китеп. Өзүңүздөр билесиңер, жылдын башталышында 18 февралда президентибиз ушу улуу инсан Жусуп Абдрахмановдун элесин түбөлүккө сакташ үчүн жана пропагандалаш үчүн ошо 120 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде өткөрөлү деп чечкен экен да. Атайын мамлекеттик комиссия түзүлгөн, алардын арасында окумуштуулар дагы кошулган. Ошолордун арасында Бөрүбаев, Кочиев, Кормушев жана мен ушундай Жусуп Абдрахмановдун фондусунун төрагасы Мирбек Үсебаев дегендер. Мына ошентип бир талай иш-чаралар каралган эле. Алардын баары четинен аткарылып атат. Бир милдет ошо Жусуп Абдрахманов күндөлүгүн толук вариантын басуу. Мурун баягы кыскартылып, кээ бир жерлерин алып коюп чыккан, баягы эгемендиктин биринчи жылдарында чыккан, Жусуп тиги Жеңиш Жунушалиев агай Семеновдор менен бирдикке чыгарганда неметкен, анан быйыл ушу толук болсун деген нерсени ушул Арслан Кочиев жетектеп атат. Кудай буйрса, жакын арада дагы колго алып калабыз. Ал өзүнчө китеп болуп чыгабы? Өзүнчө китеп, бүттү. Ошон үчүн биз бу жанакы даярдап аткан китепке киргизген жокпуз. Анан дагы бир китеп даярданды. Бул Асан Ормушев менен Жумалиева деген авторлор Жусуп Абдрахмановдун мамлекеттик ишмер деген бир дагы аналитикалык илимий изилдөө. Ал уже чыкты. Эми ушул басылмалардан ушул үчүнчүсү калды. Ушул топту мен жетектеп атам. Негизи илимий багыттын топтун жетекчиси мени дайындап. Мына ошол бул китептин аталышы улуу Жусуп Абдрахманов жана анын доору деп аталат. Бул архивдик документтердин жана материалдардын жыйнагы. Архивдик документтер дегенде бул баягы мүнөздөмөлөр, өздүк баракчалар, автобиографиясы, протоколдор, сөйлөгөн сөздөрү ар кайсы съездерде, ар кайсы жыйындарда берген көрсөтмөлөрү, анкеталар, ушундай аябай кызыктуу документтер да, мандаттар. Мына ошол документтер өтө түйшүк менен чогултулду. Бул биздин биринчи иретте биздин Борбордук мамлекеттик архивде, Борбордук коомдук документтер архиви деп коет, баягы мурунку марксизм-ленинизм партиясынын документ архиви. Андан кинофото документтин архивиндеги сүрөттөр, Каракол областык архивинин документтери, тыш мамлекеттерден дагы алып келдик, чет мамлекеттерден. Бул биринчи ирет Казакстандын Борбордук мамлекеттик архивинен, бул Жусуп Абдрахмановдун ата-энелери жөнүндө. Андан кийин Россиядагы борбордук архивдер, Казакстандын президенттин архивинен дагы, Россиянын бир нече архивдеринен
чогулту да. Мына ошолордун баарын чогултуп келип, ошол жанакыдай кайрылуулар, протоколдор жана немелер, сөздөрүнүн немелер. Ушулардын баарын компьютерге терип, тескеп, түшүндүрмө берип, ушундай чоң түзүктүү иш болду да. Энциклопедия сыяктуу окулат. Эми мындай негизинен ошол Жусуп Абдрахмановдун өмүр баяны баскан жолу, саясий жана мамлекеттик ишмердиги баары камтылган да. Өтө кызыктуу, мурун жолукпаган маалыматтар жолукту да. Биз маселен мурун армияга чакырылган, кызыл аскерликке кирген, тигинткен, ал ошо кайсы күнү кандай болуп киргенинин өйдө протоколдор чыкты да. Анан кийин ошол жанакы кыргыз элинин эми Жусуп Абдрахмановдун эгер мындай баштасак, жанакы Алматыдагы борбордогу архив деп атпайбызбы? Мурун Жети Суу областынын борбору болгон да, Верный шаары. Ооба. Кийин Алматы болду да. Мына ошондо өтө кызыктуу маалыматтар бар. Жусуп Абдрахмановдун чоң атасы Балпан Өтөгөнов жөнүндө, анын чарбасы жөнүндө, канча үй бүлөсүнүн курамы канча экенин, канча жашта экенин, канча мал мүлктөрү бар жөнүндө бүт баары жазылган экен. Анан жанакы Абдрахмановдун чоң атасы, жана Балпан Өтөгөнов деген, Ак Суу болосунун Ысык Көл областынын 5-айылынын 1892 жылы бий болгондугу жөнүндө баллотировочный лист. Шайлоо болгондо билесиздер, ал кезде жана 50 башылар, 10 башылар шайлаган да. Назначение болгон эмес. Мына ошол протокол сакталып калган экен. Бир добуштан жанагы ак кумалак салып алган. Ошол. Андан кийин дагы бир документ сакталыптыр. Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн атасы 1912 жылы ошо Күнгөй Ак Суу болосунун волостной управители болуп тандалганы дагы бюллетени сакталып калган. Баллотировочный лист сакталып калган да. Буларды дагы таап келип, набирать этип, ушул китепке сүрөтүн да берип атабыз. Демек, баягы өзү жөн эле айтып коюш ыктымал да, өзү деле айткан да. Мен өзүм баягы өзүнүн автобиографиясын жазганда ошентип айткан: мен волостной управительдин баласымын деп, бийдин баласымын деп. Булар жөн эле айтып коюш ыктымал да, булардын баары документ менен ырасталып отурат. Өтө кызыктуу нерсе. Анан жанакы мен айтканда, ошол 16-жылкы көтөрүлүштө мунун үй бүлөсү да катышып, Жусуп Абдрахмановдун Кытайга качканга мажбур болушуп, ошол качуу процессинде 7 бир тууганынан ажырайт экен Жусуп Абдрахманов. Мына ошол агасы, атасы, энеси жана башка бир туугандары менен 7 кишинен ажырап, анан кийин баягы көтөрүлүш басаңдап калганда, өтө кызык, өзү жазып атат, январь 17-жылы келдим депчи. Чынын айтканда, январь 17-жылы келиш шарт жок элек да, себеби баягы көтөрүлүштү жазуу процесси болуп аткан. Февраль революциясы да баягы падышаны кулатканы. Ишилип ошондой нерсени тактаса болот кийинчи, бирок өзүнүн немелеринде ошондой экен. Өтө кызыгы, ошол жанагы 16-жылдагы көтөрүлүштү баскан Бычковдун ал кезде старшина экен, кийин полковник. Ошо менен иштешип, ошол киши Верный шаарына алып кеткен экен. Анан ошол жерден барып, анан жанагы кызыл аскерликке өтүп, Красная гвардияга. Андан кийин ошол партияга өтүп, 18-жылы большевиктер партиясына. Ал кезде эми Туркестан партиясы деп бир да, коммунисттик партиясы деген аталышты экен да. Ушундай нерселердин баары чыгып атат.
Анан жанакыдай бул өтө мындай жетик билимдүү, чынын айтканда ошол кездеги кыргыз интеллигенция, кыргыз инсандардын арасынан ошол кыргыз тузем Сазоновко мектебин бүткөн 3 жыл. Көлдө 3 жыл дейт, бир кезде 4 жыл дейт. Андан кийин Караколдо жогорку мектеп деп коет экен. Анын 1 жылын окуган экен да. Андан кийин бул киши жанакы ошол марксизм, ленинизм сыяктуу болгон курстардан 1-2 жерден окуп, негизинен өзү баягы өзү өнүктүрүп билим алган экен. Самообразование деп атпайбыз. Эми Жусуп Абдурахмановдун эмгектерин, макалаларын көрсөң, ушунча жетик, ушунча баягы жогорку деңгээлде сапаттуу, билимдүү болуп атат да, аябай. Орусча жазган баары. Анан кийин эми кыргызча да жазганы бар экен. Жана Эркин Тоо гезитине берген баяндамалары, андан кийин макалалары, маселен Эркин Тоо гезитке эч ким билчү эмес да муну. Баягы атайын изилдеген кишилер бар да. Ошону биз Гүлзада Нурмаматованын котормасы менен бердик да. Маселен ошондо жанакынтип тиги 24-жылы Орто Азияны улуттук мамлекеттерге чектөө боюнча баяндама берип бир. Андан кийин эл каттоо болгон экен ошол 25-26 жылдары. Ошондо эл каттоонун маанисин кадимкидей араб графикасы менен баягы жазып берген. Андан кийин ошол баягы ар кайсы немелер жөнүндө, саясий окуялар жөнүндө берген баяндамалары бар экен да. Анан эми Жусуп Абдурахмановдун баягы ага берген мүнөздөмөлөр дагы өтө кызык. Мурун алар оңой менен окулган эмес эле. Биз аны баягы өңүлүп отуруп кол жазма менен жазылган экен. Ошолордун баарын тактап, анан кийин комментарийлеп, анан кийин бердик. Ишилип өзүңүздөр билесиңер, Жусуп Абдурахмановдун өтө сонун илимий эмгектери да бар. Бул жерге илимий эмгектер да кирди. Бул киши ошол мезгилде маселен баягы тоолуу кара Кыргыз областын уюштуруу процесси кандай болгон деген макаласы бар экен. Ошол анан баягы февраль революциясы Кыргызстанга таасир деген эмгеги, 1916 жылдагы Кыргызстандагы көтөрүлүш, 1928 жылы араб графикасында жазылган, жок, араб эмес, латын графикасы. Араб графикасынан кийин биз 27 жылы латынга өтпөдүкпү? Ошондо жаңы неметкенде латын графикасы менен Кыргызстан деген эмгек жазып бар да. Эми анда баягы Кыргызстандын тарыхы, экономикасы, маданиятындагы баягы эл комиссарлар төрагасы болгондагы нерселердин баары жакшынакай жазылган экен. Анан бул жерде дагы уникалдуу бир нерсе, өзүңүздөр билесиңер, Жусуп Абдурахманов жанакыдай Кыргыз Совет мамлекетин түптөөгө өтө жигердүү катышканда, бул Кыргыз элинин байыркы мамлекеттин кайта жаралуу процесси болгон да. Мына ошого жанагы Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев сыяктуу инсандар менен кайта жаратуу процессине көп катышкан. Орозбеков, Абдыкадыр Орозбеков аксакалдарыбыз жана башкалар. Мына ушулардын баягы кандай күрөш болгонун, ал жерде өтө кызык экен. Биз мурун жана эле групповой борьба деп койгондо мындай бир топ күрөшкөн экен, бири-бирибизген. Ал азыркы документтерди биз талдап карасак, ал жерде Жусуп Абдурахмановду кийин ошол көп нерселерине катышкандыктан өтө жанагы групповщина ушу киши көп жүргүзгөн дегенди айтат. Ал туура эмес экен да. Ал жерде Жусуп Абдурахманов баягы Кара Кыргыз автономдуу областын Казакстандын курамынан
чыгарып өзүнчө улуттук совет мамлекетин уюштурабыз деп далада койгон экен. Ал эми кээ бир түшүнбөгөн мындай өзүлөрүнүн көз карашы боюнча ошондой, маселен Кудайкулов деген ал каршы болгон, ал киши өзү чала казак болгон да, казактарга жакыныраак болгон. Анын Жети Суу областында Кошчу союзунун төрагасы болуп, аябай бийликте туруп, анан кийин ошол саясий кырдаалдан өзгөрүлүшүн каалаган эмес да. Ал Казакстандын курамында эле кала беребиз, биз казак кыргыз бирбиз. Ошол кезде Алаш деген дагы партия болгон. Нурбек, сиз билесиз. Алаш дегенде ошол жанакы Россия империясынын колониалчыл саясатына каршы кыргыз казактар биригип бир партия түзгөн да. Ошону менен дагы эле ошол эски нук менен кеткиси келген да. Ошон үчүн баягы ал Казакстандын курамында болгонду каалап, ал эми жанакы келечекте биз казактан бөлүнүп өзүнчө элбиз деп баягы далилдеп турганы кийин эгемендүүлүккө ушул туура жол экенин көргөзүп атат. Эгемендүү жолго. Себеби тияка болгондо казактарга бөлүнгөн жанакы бюджеттик акчалар Казакстанга кирип кетип, анан кыргызга тийбей калмак да бир чети. Анан кыргыз эми кызыгы мында да, казак туугандарында азыр эгер мындай неметип көрсөк, казак деген калк вообще болбой калмак да, эгер ошол боюнча калгандачы. Себеби биринчи уюшулганда кыргыз деп аталган. Кыргызская автономная республика деген. Себеби Россиянын курамында жүргөнүбүздө орустар казактарды да киргиз деп койгон да. Анан эми ошо киргиз деп уюшулуп атканы менен, бирок баары бир кийин ал проблема чыкмак да. Жана казак болобуз, биз Казакстанбыз, казакпыз деп анан казак болмок да кийинчи. Анан ошол нерсени кийин баягы Кыргызская СССР болуп келаткан, бир убакта Казакская СССР болуп келгенде кыргыздардын эчтекеси жок болуп калмак да. Туурабы? Референдум өткөрөбүз, биздин мамлекетибиздин атын Казакстан кылабыз деп чыгып турган, Казакстан кылып койсо Кыргызстан жок болуп каламак да. Көрдүңөрбү кандай? Андан тышкары дагы ошентип түзүп атканда Россия Федерациясынын ичинде түзүп атат. Эгерде казак АСРдин ичинде калса, ошо ойдон эле жана Каракалпак АСР сыяктуу болуп жана Өзбекстандагы азыр каракалпактар өзүнчө эгемендүү болбой калбадыбы? Болбой атат. Көрдүңөрбү, ошондой ситуация болуп кетти. Ал бул жерде жанакыдай да, булар жанакынтип Россия Федерациясынын курамына киргизгиси келип атат да. Эми Россия Федерациясынын ичинде көп субъекттер бар да. Сиз да билесиз, ар кайсы немелер болгон. Анан ошонун ичине бул почти чоң бир региондой болуп эле киребиз деп атат да. Анан кийин алар баягы чоң федерация болгондон кийин улам бюджетти бөлүштүрөт да. Демек бизге өзүбүздүн энчибиз турат. Маселен 100 миллион рубль берет дейбиз бизге. Аны биз сөзсүз түрдө алабыз да. Жалпы бөлүп көргөндө казактардын арасынан ала албайт элек да. Ошон үчүн бул жерде өтө кыракылык болгон да. Кыракылык. Россия Федерациясынын курамында болобуз. Дагы бир нерсени айтып коелу. Ошол Кара-Кыргыз автономдуу областы кийин Горный область биринчи Горный область болгондон анан аны жанакы Кудайкуловдун группалары, булар жана Байманаптын немелери тукумдары, ошолор өзлөрү тиги съезд өткөрүп чыгышты. Анан кийин бул пролетарлардык багыттагы мамлекет эмес деп отуруп, аны жараттырбай чыгышты да. Жанагы Абдыкерим Сыдыков өткөргөн съезд. Туура, Абдыкерим Сыдыков 22-жылы июнда Бишкекте өткөрөт. Анан ошондон баштап күрөш болуп атпайбы? Жанакы Кудайкулов баш болгон ошол жана казактардын убагында биртике бийликте отургандан кийин алар казактардан чыкпайбыз деп ойлобой атат да. Кийин жана мамлекет өзгөрүп кетишин ойлобой атат. А берки жактагы Жусуп Абдырахманов, Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков деген аксакалдар жок, биз кыргызбыз, кара кыргызбыз, биз казактардан чыгышыбыз керек деп отургандан кийин минтип атат. Көрдүңөрбү, биз Россия Федерациясында турабыз. Азыр ал билет, что эртең Россиядан биз чыгабыз. Себеби ал азыркы баштапкы этапта биртике жанакы баштапкы федерация ичинде болуп туралы, анан кийин кетебиз деп. Туура, бүт баары ошондой болду да. Мына себеби кийин автономдуу область болдук.
24-жылы октябрда, туурабы? Мына ошол кезде дагы күрөш кызык да. Ошол кезде бул Жусуп Абдурахманов 18-жылдан баштап саясатка киришкен экен да. Мына өзүңүз ойлоңуз, 17 жашынан баштап. Өзү 1901-жылы туулган да. Ошондон баштап саясатка кирип, өтө ийкемдүү, бат билим алган, бүт кабыл алгандан кийин саясатка киришип атпайбы? Көрүңөрбү? 20-жылы комсомолго дагы катышып атат. Комсомолдун 3-съездине тиги Москва, РСФСРдын жанагы Всесоюзный коммунисттик союз молодежь, бүткүл Россиялык коммунисттер союзу. Ленин менен ошондо жолуккан да, Ошо. Туура, 20-жылы 3-съезд болот да. Ошол съезд Москвада жанакыдай лозунг менен оку жана оку деген. Оку десе бул жанакы эле маданиятыбызды эмес, бүт баардык жагынан оку дейт да. Сен албетте билимиңди өркүндөт. Экинчи, мамлекетти кантип башкарыш керек, окат кылышканда кандай кылыш керек, бүт баарын үйрөт. Оку, үйрөн деп атат да, оку деген. Мына ошол немеде 20-жылы Ленин менен президиумда отуруп калат экен. Өзү жазат. Немесинде где-то 27-жылкы эскерүүсүндө кадимкидей жазып бар. Мына мен Ленин менен бир жерде отуруп калдым президиумда. Анан ал киши мага кайрылып сурады дейт. Кайсы тилде, каяктан келдиң деп. Анан айтып берген экен. Кайсы тилде иш кагаздары жүргүзүлөт дейт. Орус тилинде дейт. Ой, кандай? Момундай процент болсо силер туура эмес иш жасап аткан турбайсыңар. Силер калкка, элге каршы иш жасап аткан турбайсыңар. Андай болбойт деп ушундай нерселерин айтып. Кыргызча жазгыла деп атат, Ленин. Жергиликтүү калктын тили кандай болсо, ошол тилде документация болсун дейт да. Мына ушулардын баарын кийин анан биз эмгичи ошого өтө албай жүрөбүз. Мына да Алла улам эметет. Анан ошолордун баарын бул киши баягы бийликке келгенде мындай да жанакынтип неметкенде азырынча жанакы Кара Кыргыз Тоолу облусу болбой калгандан кийин бул киши Караколдо талды курганда Алмата волосунун коммунисттик партиясынын комитеттерине жооптуу секретарь болуп иштеп. Көп жерлерде 3 айдан 6 айга чейин көп жерлерде тажрыйба токтогон. Караколдо 22-жылы. Москвада да иштеди да. ЦКда. Ал кийин да. Ал кийинирээк. Мен марка жагын айтып берейин деп атам да. Ошо Каракол уездинин аткаруу комитетинин жооптуу катчыларынан болгон экен. Андан кийин Бишкекте орготдел. Бишкек компартиясынын немесинде. Анан ошол кезде жанакы тиги Кара Кыргыз автономдук облусу уюшулганда бул анан Түркистан партиясынын органдарында иштейт экен. Анан ошол жерде иштеп жүргөндө жанакы Түркистанды улуттук мамлекеттерге чектөө комиссиясына катышып көп нерселердин баарын документацияларды ушул киши даярдап көп нерселерди жазган экен. Эми ошол кезде кызык да мына. Ошол жанакыда Кара Кыргыз автономдук облусу уюшулуп аткан мезгилде Кудайкуловго кат жазат экен. Жусуп Абдурахманов, ай, баланча, биз мындай чогуу бололу, тигинтели, минтели, сиз тигинтпеңиз мындай бололу деп. Жолуңуз өзүнө тартып атат. То есть мындай не эмес, ал болсо кишине өзү чынын айтканда молдонун баласы да. Анан кийин мен немемин деп, карапайым элмин деп, карапайым социалдык катмардын мүчөсүмүн деп, кедеймин деп атпайбы? Кудайкулов. Кудайкулов чын келген, анан кийин бийликте туруп аябай байып социалдык тараптан даже баягы карама каршы немеген кийин тиги соттолуп атат да, немелери менен. Баягы эми уголовный иш козголот да, себеби ал баягы Жусуп Абдурахмановдун ногу жакшы кетти. Анан ошо жана сиз айтканда 24-жылы уюшулгандан кийин биринчилерден болуп жанакы иш кагазын кыргыз тилинде болсун деп Айдарбековго поручать этишпир. Ошол неме президиум, оргкомитет. Ошо бул 24-жылы Кара Кыргыз
автономный облусунун орг комитети, орг бюро деген болгон да. Ошонун биринчи төрагасы неме болгон да, Иманалы Айдарбеков, исполнительный жагы. А партиялык жагында болсо Михаил Каменский болгон да. Бул экинчи секретарь болгон. Ишилип ушул нерселердин баары тең жанакы Кыргыз Совет мамлекетинин түптөгө, өнүктүрүүгө чоң салым кошкон экен. Ошол жанакы немелер биз байкасаңыз идеалдык жактан гана карама каршылык болгон. Эми баягы Кара Кыргыз автономдук облусу болгондон кийин Кудайкуловдор менен каршылашууга эч себеп болбой калган да. А бирок жергиликтүү европалык орустар, еврейлер жана башкалар алар мурункудай эле кыргыздарды бөлүп жарып, булардын колунан келбейт, булар уруулук сезим менен жүрүшөт деп бизге ошо таңуулаган экен. Ушул документтерде көрүнүп турат ошончу. Атайлап ошондой кылганын. А баягы анан булар Жусуп Абдурахманов баш болгон кыргызстандык кызматкерлер кадимкидей айтып атат, болбойт бул нерсе, бул эмнеге мынтип атышат. Ошол эле Чоңбашев деген Караколдун уезд комитетинин төрагасы. Бул эмнеге бизди ушинтип атат деп айтып атат. Баягы эскиче таң калышат. Болбойт да бул нерсе деген сепчи. Ошон үчүн ушул нерселердин баарын биз жаңыча тарыхыбызды жазганга шарт түзүлдү. Бул булак катары да. Азыр ошол 217 документ кирди. Китепке кирди да, 217 документ. Канча бет өзү? Негизи көлөмү 670-690 бет болот да. Азыр биртке немеле болуп атат, корректировка болуп атат. Себеби баягы издательствода кээ бир нерселер кыскартылып калыштыктан. Мына ошон үчүн 670 болот да. Анан бул жекеле документтер эмес, жекеле Жусуп Абдурахмановдун сүйлөгөн, съездерде сүйлөгөн сөздөрү, пленумда сүйлөгөн сөздөрү, анан жана мен айткан эмгектери, илимий эмгектер, жанагы мен атап өттүм го. Ошолор анан Жусуп Абдурахмановго тиешелүү алгачкы изилдөөлөр. Өзүңүздөр билесиңиз, Жусуп Абдурахманов баягы репрессияланып, бул эң негизгиси билесиздер тиги 26-жылдан баштап, 27-жылдан баштап 33-жылга чейин Кыргыз автономдук республикасынын комиссарлар, эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болгон да. Өкмөт башчы. Өкмөт башчы болгон да, өкмөт. Азыркы премьер-министр деп кое турабыз. Мына ошол кызматта 7 жылга жакын иштеген да, 6,5 жыл, ушунда 7 жылга чыкты. Аябай Кыргызстандын көп жерлерин баарын кыдырып, баардык иштерге аралашканы билинет ушу документтерчи. Айтат да, мени ар кайсы комиссияларга эле мүчө кылдырып коюшуптур депчи. Чыны менен эле ошондой болуп барат. Себеби бул киши өтө билимдүү, өтө баягы ийкемдүү киши болгон үчүн баары тең Жусуп Абдурахманов кирсин, Жусуп Абдурахмановдон неметели дей берген экен да. Өзүнүн күндөлүгүндө жазат, мен ушунча көп немеге киргизип ташташпыр. Кантип мен өзүмдүн кызматымды аткарганга кыйналып атам. Эмдиги немеде мен төрага кылса комиссарларын, мен тиги аткаруу комитетинин президиумуна киргизбей эле болчу дейт. Аткаруу комитети жана мыйзам чыгаруучу жана Орозбеков аксакал жетектеген багытта. Мына ушундай нерсе болгон. Эми көп нерселер бар да, ушунча өзүнүн баягы тазалыгын көрөсүң да. Кайраткер, жанакынтип Шубриковдор менен, Кулковдор менен, Каменский менен кадимкидей баягы официальный кат жазып, Сталинге киргизип, мына момундай болуп калды. Бул кишилер болсо бизди дагы эле группа кылып бөлүп атышат. Мындай болбош керек эле деген нерселердин баарын айткан экен да. Анан кийин ким бир жеринде айтып атпай, ушинтип эле баягы булар менен күрөшүп, ар бир секретарлар канча, 5-6 секретар, 4-5 секретар алмашып калды да. Неме менен иштегенде мына Каменский, Кульков, Шубриков, Белоцкий, мына төртөө.
Анан кийин ошолордун менен иштешип атпайт. Көрүп атасызбы? Анан айтат. Деги ушинтип мени секретарларды кызматтан алдыргыч деген аталышка жакындап калдым дегенди айтып атпайбы? Анан ошон үчүн көрүнөрү кандай күрөш да. Себеби ар бир жолу баягы өзүнүн тууралыгын эч мындай интрига бул немеге барган эмес. Группа деп кийин Абдырахманов дейт, чын-чынына келгенде ал айтат, эмнеси деп. Баарын марксистик-ленинстик теория боюнча макалаларын карасаңыз, Лениндин эмгектерине таянган цитата. Кээ бир философтордун эмгектерин көбүн окуганын көрөт. Москвадагы интеллигенттер менен Маяковский менен дос болуп, да. Маяковский, Лилебрик. Ошолордун баары татынакай мунун канча эрудициясы. Анан ушулардын баарын аягында туура бул киши өзү ошол жана московский интеллигенциялар менен баарлашып, табакташ болуп жүргөндө кескесте алардын баягы сын көз караштарын кабылдап, кээ бирөөсүн кабылдап, кээ бирөөлөрүнө жооп берип, андай эмес дегендер бар күндөлүгүндө. Мына ошолордун баары тең кийин буга неме болду да, кине болду. Эң негизгиси ушу болуптур да. Кээ бирөөлөр айтат, Жусуп Абдырахмановду жанакы дан эгинди аткарбай койгон үчүн алып таштаган тигиндей мындай деп. Андай эмес. Андай ошол мезгилде чынын айтканда, эми кээ бирөөбүз ойлойбуз ошого депчи. Чынын айтканда ошол 1931-32 жылдар өтө каат жылдар болгон да. Жут болуп, анан кийин кургакчылык болуп, анан кийин жанакыдай ачарчылык болгон да. Ошонун ачарчылыктын негизинде өзүңүздөр билесиз, Казакстанда 3 миллионго жакын кишиси набыт болгон да. Бизге дагы бир 160-200 миңге жакын казак көчүп келишкен да. Көчүп келишип, качып келишкен. Аларга Жусуп Абдырахманов аябай жардам берген. Күнүгө информация алып, могул жерлерде балдарын тиги балдар бакчасын уюштуруп, детдомдорду уюштуруп, анан кийин ушундай нерсе чоң кыргыз элинин ачарчылыктан сактап калган. Ал жанакыда өтө мындай баягы амалкөйлүк менен, акылдуулук менен сактап калган. Себеби ошол жанакы дан эгиндерди биз кызыкта Кыргызстандын түндүк тарабындагы калк эгинди көп өстүрүшү экен. Ал эми түштүктөгүлөргө пахтага багыт кылган үчүн алар даны жок калган экен. Ошон үчүн кыргыздар түндүк тараптагы кыргыз калкы түштүккө ташычу экен да. Ошо жанакы пахта эккен калкка жеткирген экен. Ошол ташуу процессинде дагы ойлоп чыгарганда эмгек акысын дам менен алсын деп. То есть тияка жеткирбей өзүнүн тиги кампасына калтырат. Маселен 10 тонна, 10 центнер өзүнүн жанакыдай тиги арабасы менен ташытыптыр да, арабасы менен. Машинелер жок. Ара менен неметкенде ошонун баланча бөлүгүн өзүңө калат да, тияка ташыбайсың, сен ушуну жеткирип бересиң. Көрдүңбү, бул дагы кыргыз элинин кампасында эгин сакталганга шарт түзүлгөн. Демек ошентип кыргыз элин немеден ачарчылыктан сактап калган. Көрдүңөрбү? Чынын менен эле ошондой нерселер болгон. Ошо менен сактап калып атпайбы? Казактардын бир талайын сактанды. Ошон үчүн казак туугандар деле эмгиче Жусуп Абдырахмановго ыраазычы болуп, рахматын айтып, керек болсо эстелик куралы деген нерселер бар да. Биздики убакыт эметип калыптыр. Бүтүп бараптыр, 30 мүнөттөн ашып кетиптир. Абдан жакшы, дагы балким жакындаганда декабрда 20-ларында го, 20-23-теринде болгондо атат. 23-үндө болот да. 23-үндө болот. Ошого жакын дагы балким эметелик болот. Азыр сен компоновать эте турган кезесиң, азыр мен бир нерсени эметем, себеби бул жер бүтпөй кала турган да. Мен жанакы репрессиясын айтып. Эми ошол жанакы дан эгинин аткарбаандыгы үчүн деп бу Шахрай жана тиги Жусуп Абдырахмановду кызматтан алышат да.
33-жылы сентябрда. Ошондон кийин бул киши бир талай убакта кызматсыз калат экен дагы. Анан кийин Самара болосуна, андан кийин Оренбург областына барып иштейт экен. Партиядан чыгарылган. Анан ошол жерден жүргөндө, анан буну экинчи жолу баягы жазалаш үчүн репрессия кылып, опусалап, анан түрмөгө алды экен. Себеби баягы Лилия Натансондун колунан аны баягы опусалап түрмөгө алганда ошол күндөлүктөр чыгып калат экен. Ошо күндөлүктөрдү Сталин, Молотов, Калинин, Микоян жана башкалардын баары окуп чыгып, бул накта тиги душман Турбаев деп, анан ошондон баштап тиги неметип атат да. Репрессия. 33-жылы. Анын күндөлүгү Натансондон табылганбы? Натансонго кайта берип коет атпайбы ошол дневникте. Анан 33-жылы Жусуп Абдрахманов. Жусуп Абдрахманов катып кой дегендей кылып. Мен окугун баягы мен кандай тиги өзүмдүн пикирим кандай болгонун окугунда берген экен да. Ошон үчүн 33-жылы, мен азыр неметим, 33-жылы ал жанакынтип опусалап түрмөгө чыгып калгандан анан дневник чыгып калып, анан кийин жанакы 33-жылы июльдарда Сталин, Микоян, жанагы Молотов, бүт баары Калиндер окуп чыгып, анан кийин уже бул душман экен деп, анан кийин мунун немесин, тагдырын окончательно чечип ташташып атпайбы? Ошондон кийин анан кийин кызматтан алып, партиядан чыгарып атат. Көрдүңбү кандай өтө кызыктуу нерсе. Ушул жанакы күндөлүгү эң баягы кыямат болгон да, ошонун негизинде. Эми ошентип Оренбургда 1937-жылы опусаланып, анан Фрунзеге алып келип, анан кийин 18 ай түрмөдө жатат. Аягында ушул өзүңүздөр билесиңер, 5 ноябрь 1938-жылы атылган. Репрессияланган, сөөгү чоң ташта табылган, кийин 55-жылдары реабилитацияланган. Анан азыр эми Жусуп Абдрахманов жөнүндө ушундай жакшы иштер болуп атат. Менин оюмча, президентибиздин Кыргыз Республикасынын баатыры деген жогорку баягы наам бериши бул өтө туура болду, акыйкаттуу болду. Баарыбыз тең коомчулук аябай туура кабыл алып, ыраазычылыгыбызды билдирип атабыз. Рахмат сизге. Бизде конокто Дөөлөт Сапаралиев болду. Карасаев атындагы университеттин, мамлекеттик университеттин кафедра башчысы, профессор. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар.